президенттик программа бар, аймактарда өнүктүрүү жана санариптик. Ошонун негизинде азыр маселелер көтөрүлдү. Ошол бизге кайрылып, ушул Айыл банк азыр мына буга чейин бир аз бизнеске көңүл буруп, коммерческий кредиттерге көңүл буруп, эми кайрадан ушул айыл чарбага кайра иштетүү тармакка көбүрөөк көңүл бургула деп ушундай тапшырма берди. Эми эгерде биз былтыр айыл чарбага 56% бергенбиз, азыр мына биз 66%ке чейин көтөрдүк. Айыл чарбага ушул быйылдан баштап көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Андан тышкары Ош менен Бишкекте башка банктар бар. Силер болсо ошо көбүрөөк айылдык аймактарга көңүл бургула деп, ошонун негизинде да азыр ишти алып баратабыз. Эгерде былтыр Бишкекке 18% картылоо бөлүнсө, анда быйыл болсо уже 11ге чейин түшүрдүк. Калган ушул акчаны, каражатты биз региондорго жумшап атабыз. Андан тышкары президент ушундай дагы тапшырма коюп атат. Мындай кластерный подход менен көңүл буруп, ушул жерлерде ушундай көйгөйлүү кандай специализация, айыл чарбада специализация болсо ошол жака көңүл буруп, көбүрөөк ошол жака акчаны караштыргыла деп ушундай тапшырма берилди. Таласта кызылчаны кайра иштетүү маселесин көтөрүп атат. Ошо менен Талас жергесинде себооборот да пайда болот. Силер билгендей көбүнчө азыр тоо бурчакты өстүрүп атпайбы? Ал болсо жыл сайын жерди кайрадан сапатын түшүрүп атат. Ошон үчүн себооборот кылыш үчүн башка культураларды айдаш керек. Ушул Талас жергесинде кызылчаны айдаса болот, тамекисин айдаса болот, жана башка айыл чарба продукцияны өстүрсө болот. Нарында жүн маселеси аябай курч турат. Ошону кантип кайра иштетиш керек, ошонун маселени да көтөрдү. Көлдө туризм, тиги алма бакчаларды ушул кантип колдосо болот, ошондой проекттер бизге түшүп атат. Ошону биз караштырып атабыз азыркы кезде.